Анда биze келиңиздер бүгүнкү кубанычтуу жакшы саамалык иш-чараны куттуктап алдыңыздарда биздин Татнакай келечектен көп үмүттөндүргөн ырчы кызыбыз Жумасия Нышанованы алдыңыздарга чакырайын кол чабуулар менен. Жайдын бир мезгилинде адырлуу тоо бетинде сан гүлдөн тандап үзгөм жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сыры тереңде агарып таңдар аткан суюлуп жылдыз баткан калды го бекен эсте кыйышпай көз карашкан алтынды ойлоп таңда көңүлүм сенде дайыма шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма жайдын бир мезгилинде адырлуу тоо бетинде сан гүлдөн танда үзгөм жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сыры тереңде антыңды ойлоп таңда көңүлүм сенде дайыма азыркы шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма жайдын бир мезгилинде адырлуу тоонун бетинде сан гүлдөн танда үзгөм жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сыры тереңде жайдын бир мезгилинде адырлуу тоо бетинде сан гүлдөн танда үзгөм жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сыры тереңде жайдын бир мезгилинде адырлуу тоо бетинде сан гүлдөн танда үзгөм жайдары селкесинде өзүмдү сага берем деп өмүрдүн гүлүн теремдеп сүйлөшкөн күндөр эсте турмуштун сыры тереңде агарып таңдар аткан суюлуп жылдыз баткан калды го бекен эсте кыйышпай көз карашкан антыңды ойлоп таңда көңүлүм сенде дайыма азыркы шайыр жаштар өзүңдөй болсун дайыма. Чоң рахмат. Анда биze келиңиздер алдыңыздарга Сузак райондук маданият үйүнүн Татнакай ырчы кыздары Жоокер ыр аттуу чыгарма менен Жылдыз Эргешова, Сайкал Мамажанованы чакырайын, дуэттин аткаруусунда кабыл алыңыздар. Ата бабам кыргыз тутман эл, ата салты бийик туткан эл, ат жалында өмүр кечирип, ар намыстан өрү юткан эл, ат жалында өмүр кечирип,
аталар, агалар, жаңыдан келген коноктор орун алыңыздар. Бүгүн мына бизден ушул жергебизде чоң майрам, чоң салтанат Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Ырыс айылындагы Акматалы ажатындагы спорт комплексинин ачылыш аземине күбө болосуздар. Урматтуу меймандар, кош келиңиздер. Анда бисе албетте чыгармачыл инсандар жакшылыктын жарчысы деп биз концертибизди сиздер үчүн уланта бермекчибиз. Анда бисе алдыңыздарга чакырайын кыргыз элибизге белгилүү эстрада ырчы кызыбыз, маданияттын мыкты кызматкери алдыңыздарда Саламат Садыкованын келгиле сыйлашалы аттуу чыгармасы менен Гүлзина Мамаева. Келиңиздер, кайрадан алдыңыздарга Гүлзина Мамаеваны арбаңыздар аттуу чыгарма менен чакырайын. Арбаңыздар аталар, арбаңыздар апалар, сиздер менен жашоо гүлдөп назалар. Арбаңыздар асылдар, агайындар жакындар, аруу көңүл көкүрөгү тазалар. Жакшылыгын аябасын Кудайым, сиздерге мен жакшылыкты сурайм.
жакшынакай саамалык иш чарага келген меймандар, кадырлуу коноктор, бүгүн Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Ырыс айылындагы Ак Маталы Ажы атындагы спорт комплексинин ачылыш аземи болуп жатат. Албетте, мына өзүңүздөр билгендей, Курбаналиев Акматалы Турдалиевич 1967 жылы 5 мартта Сузак районуна караштуу Ырыс айылында жарык дүйнөгө келген. Бул инсанды өзүңүздөр билесиздер, ушул Сузак районунун ардактуу атуулуу мынакей депутат болуп дагы эл үчүн күжүрмөндүгүн көрсөткөн, мынакей тагдыр бешени ушундай экен, 52 жашында бул дүйнө менен коштошуп эрте кетти. Ошентсе дагы аз жашаса дагы саз жашап артында из калтырып кетти. Анда эмесе дагы бир ирет куш келипсиздер Ак Маталы Ажы атындагы спорт комплексинин ачылыш аземине. Анда эмесе алдыңыздарга дагы бир бизден чыгармачыл инсан, сакадай бою сары алтын, ырдаган ырларынын бар алтын, Сузак райондук маданият үйүнүн ырчы жигити досторго аттуу чыгарма менен Азиз Калматовду алдыңыздарга чакырайын. Тосуңуздар. Чоң рахмат, колдоп, коштоп, кол чаап, төшөп коюп кулакты жей берсеңиздер болот тамакты, урматтуу меймандар. Анда эмесе дагы бир жакшынакай ырчы кызыбыз алдыңыздарга Сайкал Мамажанованы чакырайын. Кол чабуулар менен күтүп алсак, Сайкал Мамажанова. Көрчү турмуш кулач ачканы
Кол чабуулар менен узатып коелу Жылдызкан Эргешова болду. Чоң рахмат. Албетте өмүр кымбат. Өмүр бир кетсе кайтып келбейт. Мынакей өзүңүздөр баамдагандай бүгүнкү ушул Акматалы ажы инсаныбыздын аты мынакей бул өмүрдөн өтүп кетип ошол жаркын элесине биздин Курбаналиев Акматалы Турдалиевичтин жаркын элесине арналып Акматалы ажы атындагы спорт комплексинин ачылышы болуп жатат. Андебесе мына ушул биздин бүгүнкү аземге келген конокторубуздун арасында чыгармачыл агабыз Чырмаш Токторбаев агабыз отурат экен. Элдин көпчүлүктүн суроосу боюнча барпычы Чырмаш агабызды сахнага чакырабыз. Келиңиз Чырмаш ага. Кол чабуулар менен күтүп алалы агабызды. Assalamu alaikum. Ulu urmatlı konaklar kadırlı bugünkü жақсы iş-şaraga kelgen, tarixta kala turgan bir çoğun iş-şaraga kelgen bizden şunçalık urmatlı, жақсы көрген, jalan жақсы adamlar geldi. Biz sizler mene sıymıqtanavuz, sizler mene maqtanavuz. Oşan için bar bolunuzlar, esen bolunuzlar, tıç bolunuzlar. Sizler için Ulu Barpakıntın aşıklık ırlarından bir datkar pereyin. Ağ Dilber degen ırdatkar pereyin. Ey Allah tovaşıyı gezde, ayttam indim semizde. Aşıklık tanrıdayımın ağ Dilber'de tekizde. Ak kızıl tovaşı yegizdin, akıştam indim semizde. Kızağılık tanrıdayımın ay kızağı Dilber tekizde. Açak su bol bollot, ay sandartımı kozgollot. Kozgolsa savağı ır bollot, koşulsa köngül nur bollot. Çapsa bollot ketillet, çarka tuzda cetillet. Irdasan sonu Dilber'din ha, ırtıyını çeçillet. Allah'da Dilber kırçıncan, aşık oldu mu sırtından. O kavar alsan bol boybuna mendey kakşap жүрген ırçından. Atan jurtun bolduşu, apan jurtun ayıma. Akbetingen öptürsene, amanat canını kayırra. Aktuvazduk cayılgan, koyundu gördüm o Dilber. Aktuvarı gitse caraşkanla, boyundu gördüm ak Dilber. Köktü oldu cayılgan, koyundu gördüm ok Dilber. Kökte varı gitse caraşkanla, boyundu gördüm ok Dilber. Calgın enmez ırgastay, yanap turgan çıraqtay. Cemalin körgünü çıktanlat, canlı varsan Dilber'den. Oşa cennetin gülü cüttanlat, cennetin gülü cüttangan. Jigitler körüp suktangan, canım suygan Dilber'dimin. Yetelep gelsem kuttanda, ağır gördürsem neden, aytık kança uqtasam. Allah'ına oranlığa ansayını saygan ıqtasam. Ak tuygun algan kaptardaya, asılı boyun çuktasan. Alta yazdık bol boy bunen, alkımından cüttasam. Aytta giygen şayından, ak körpü cahili cayından. Töşakta götüp cayrasam ha, töşümü kayrasam. Tamaşa meneni tanğasa, külkün meneni kün bassa. Caraşık bolsun caşka dev, cakşap bul bölümün kasta. Tilegim, menen tüyşükçül oldu yüreğim. Kızıqlıktır dertinden, o kavrıganını toğma uğraş. Kardık kanını bilmeden, kalkıp köndün uçoğruytay. Çaldık kanını bilmeden, saran delde kaydadım. Saratan ayda kaynadım, sana alay Dilber dertinden. Sarıgarın çöldü cayladım, koğan delde kaydadım. Барпы Алыкулов атабыздын урпагы Чырмаш Токторбаев агабызга чоң рахмат. Кана эмесе ушул биздин Чырмаш агабызга кол чабуулар болуп, сиздердин сый урматыңыздар болсун, кол чабып коелу. Рахмат Чырмаш аба.
ушул жашка келсеңиз дагы үнүңүз кардыкпай эл үчүн ушу шаң шыпырдап жүрөрүңүз бар болуңуз. Анда бесе алдыңыздарга Түгөлбай Казаковдун Насыйкат аттуу чыгармасы менен Гүлзина Мамаеваны дагы бир ирет алдыңыздарга чакырайын. Тоолордон, талаалардан. Бул насыйкат маған калган, бул насыйкат саган калган керес бабалардан, өттү насыйкат тоолордон, талаалардан. Тарыктын өктөмдүгү ылдамдыгы кандай кезде жаралды экен сынган бугу, комуз кылын бирилдетип бизге насадыр калдыгы. Аппак марал ыры жаңырдыңбы сен, аппак марал кайра табылдыңбы сен, аппак марал туяктаган Отарган сыяктанып, караң күнгө марал кабылдыңбы сен. Караң күнгө марал кабылдыңбы сен. Конушуңдан үркүп жаңылдыңбы сен. Мөлтүлдөп аккан булак кайда, моюнда шөскөн улак кайда, кадырлуу журтту сагындыңбы сен. Аппак марал артыңдан сая түшүп жебем келем, өзүңгө жер айданага тегеренеп, жебе келет жөнөдүм турбачы ак марал, жебе жетпей журга түлүп сен. Аппак марал жеңилбечи, батат батып барат өмүргечи, жебе келет жөнөдүм турбачы ак марал, жебе жетпей журга түлүп сен. Аппак марал жеңилбечи, батат барат өмүргечи. Жаны өтөбү жебе жетеби билип, тагдыр чыркырайт, тамыр зыркырайт. Жетсем жебем жетеби, аппак марал туяктаган, жебе жетпей жетет сыяктанып, үмүтө чөтүп кайра жанат. Келиңиздер, шайыр апаларыбыз келе жатат, кол чабуулар менен күтүп алалы. Шайыр апалар кош келиңиздер, бүгүнкү жакшы саамалыкка тош келипсиздер. Анда эмесе шайыр апалар келиңиздер, биз сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, ырыңыздарды даярдап, музыканттар менен даярдап турсаңыздар, мен сиздерге берейин деп тургам. Даярданып туруңуздар, ага чейин. Урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, бүгүн Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Ырыс айылындагы Акматалы ажатындагы спорт комплексинин ачылыш аземи болуп жатат. Ачылыш аземге кош келипсиздер. Анда эмесе ушул
ажы атабыздын арбагына багыштап мен аталар жалпы эле бүгүнкү жакшынакай самалыкта отурган аталар, агалар сиздер үчүн Жеңишбек Шамшиевдин Ата кем аттуу чыгармасын аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Чоң рахмат. Экебиз ушул жакшынакай мөл-мөл фольклордук этнографиялык айымдар тобунун жетекчисине сөз берели, келиңиз. Ассаламу алейкум туулган жерим, ынтымактуу, ыймандуу ырыс элим, турпак алыптын туулган жеримдин актоюна амандашып ыр тартуулап мен да келдим. Барп элимден айтам саламды, бар эли журтум аманбы, бажырайган жаңы ачылган залыңарга кубанычыңарды тең бөлүшсөк жаманбы. Куттуу болсун ак залыңар ырыс элим, кубанычка толду бүгүн кыргыз элим. Өнүгүп спорттун баатырлары, өсө берсин спортчул чыган балдары. Өз элимден сыймыктанам, даңктанам, өзгөлөргө сөз тийгизбей мактанам. Ийгилик боло берсин ишиңерде, инилерим, мактоо калсын изиңерде. Жаштыгым өткөн алтын жерлеринде, жакшы окуган мырсаттуу мектебимде, кыялбастан окуучулук мезгилимди кыялдануу жазып жүргөм дептериме. Бар болгула ырыс элимдин уул кыздары, бакыт берсин ырыскылуу элдин урпактары, тынчтык болуп жеринде өнүгүү болсун, өсө берсин ырыс элимдин султандары дегенде ушул залыңардан абдан жакшы спортчул
батыр чыган мадар чыга берсин. Анда эмесе биздин мөлмөлдүн тобу силерге ыр тартуулап коет. Анда эмесе сиздердин назарыңыздарда Кыргыз жерим аттуу чыгарма менен биздин шайыр апаларыбыз. Келиңиздер. Чоң рахмат. Шайыр апаларыбызды сыйлап урматтап, бир аянбастан кол чалар менен узаткоңуздар, урматтуу меймандар. Чоң рахмат шайыр апалар. Өнөрүңүздөр өркүндөп, талантыңыздар ташкындай берсин. Анда эмесе, урматтуу бүгүнкү жакшы саамалыкка иш-чарага келген коноктор, сиздерге арналган чакан концертибизди аяктоо менен бирге азыр официалдуу бөлүгүбүзгө кезек беребиз. Анда эмесе, келиңиздер, барыңыздар, орундуктардан орун алып алсаңыздар. Азыркы сөздү Барпы айыл өкмөтүнүн башчысы Маматсабиров Ислам Тилембаевичке берели. Келиңиз, биз сизди трибунадан күтөбүз, келиңиз. Саламатсыздарбы? Акматалы ажы спорт комплексинин ачылуу аземине арналган иш-чараны ачык деп жарыялайм.
урматтуу иш-чаранын катышуулары, бизде жогорудан эле айтылып келгендей, спорт бул ден соолук, спорт бул достук, спорт бул кооздук жана сергек жашоо. Дени сак улут күчтүү мамлекетти түзөт. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, ошондой эле Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Кыдыршаевичтердин иш-аракеттеринин койгон тапшырмаларынын натыйжасында ушундай Кыргыз Республикасынын аймактарында салттуу спорттолго көңүл бурулуп, мынандай заманбап спорт клубтар курулуп келүүдө. Буга бардыңыздар күбө болуп келатасыздар. Мен эми кыскача Акматал Ажы спорт клубунун таржымалына токтоло кетсем, 2015 жылы жергиликтүү кеңештин чечими менен ушул Ырыс айылындагы Ырыс орто мектебинин эски имаратынын жеринен 29 сотик жер ажыратылып берилип, айыл өкмөтү тарабынан юридикалык документтери бүтүрүлгөн. Жергиликтүү тургундардын инициативасы менен ошо эле жергиликтүү жаран жергиликтүү кеңештин депутаты Жолдубаев Абдубахап Абдраимович, ошондой эле Жаш Муун футбол клубунун, ушул Акматалы Ажы спорт клубунун жетекчиси Маматов Давлат деген мырзалардын инициативасы менен жергиликтүү тургундар менен бирликтен курулушу башталган. Бул курулуштун жалпы долбоорлук сметасы 51 миллион сомду түзгөн. Булга колго алып Кыргыз футбол биримдигинен 10 миллион 727 755 миң сом акча каражат бөлүнгөн. Ошондой эле Жалал-Абад областык өнүктүрүү фондунан 10 миллион 465 миң акча бөлүнгөн. Ошондой эле Сузак райондук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 645 миң акча каражаты бөлүнгөн. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 1 миллион 800 миң акча бөлүнгөн. Ошондой эле жергиликтүү тургундардан, демерчилерден 29 миллион 127 миң 255 миң акча топтолуп, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турган заманбап спорт клубу курулуп, мына ачылуу аземинде отурабыз. Урматтуу иш-чаранын катышуулары, бул жаңы комплексте бир гана футзал, волейбол болбостон башка спорттун түрлөрү да уюштурулат. Бул жерде атайын чет мамлекетте жүргөн тренерлер тартылды. Ошондой эле Жалал-Абад областы менен Өзбекстан Республикасынын Андижан областы менен түзүлгөн меморандумга ылайык футболчулар келип атат, мына жолдо келип атат, күтүлүп атат. Ошондой салттуу оюндар уланып, Кудай кааласа Кыргыз Республикасынын желеги эл аралык оюндарга чыгып, Кудай кааласа биздин желегибиз асманга көтөрүлөт деген жакшы ойдобуз. Самаев Урматбек Обозбековичке беребиз. Келип коесуз, уруксатыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Сузак районунун Барпа айылынын аймагынын Ырыс айылынын тургундары, кадырлуу бүгүнкү иш-чаранын жалпы катышуучулары. Бүгүн сиздерди Ырыс айылынын жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилип жаткан спорт комплексинин ачылышы менен Кыргыз Республикасынын президентин Жалал-Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Тилек Кыдырмаевичтин жана жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктайм. Акыркы жылдары президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан өлкөбүздү спорт тармагынын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын билдиребиз. Жыл сайын жүздөгөн мына ушундай спорт аянтчаларды курулуп, пайдаланууга берилүүдө. Мындан сырткары Кыргызстандын бардык аймактарында каралбай калган стадиондор, спорт комплекстер жаңыланууда. Спорт тармагынын жакшыртуу бөлгөн каражаттар да бир топко жогорулады. Өлкө башчыбыздын бул аракеттеринин баары өсүп келе жаткан иш муундарыбыздын, жарандарыбыздын ден соолугун чыңдоо, сергек жашоого үгүттөө болуп саналат.
Мисалы алсак, 2024 жылы Жалал Абад обласы боюнча 11 кичи футбол аянтчалары, 5 спорт комплекс, 3 спорт зал колдонууга берилген. Мындан сырткары Жалал Абад шаарындагы Курманбек, Кочкор Ата шаарындагы Нефчи стадиондорун толук оңдоого өткөрүлдү. Өткөн жылы Жалал Абад шаарында 400 орунду олимпиадалык резервдеги региондук спорт мектептери ачылды. Жыл жыйынтыгы менен ийгиликтүү жараткан 100га жакын спортчулары жана машыктыруучуларга ыйгарым укуктуу өкүлдүн резервинен фондунан 1 миллион 400 миң сом акча каражаты тапшырылды. Урматтуу Ырыс айылынын тургундары, өлкөнү, дүйнөгө тааныткан эки нерсе бар. Ал маданият жана спорт тармагы деп бекеринен айтылбаган. Ырыс айылынын тургундары Кудай буйрса дагы келечекте ушул залдардан ушул өлкөбүздү тааныткан жакшы инсандарыбыз, жакшы спортчуларыбыз чыгат го деген ойдобуз, үмүттөбүз. Ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рахмат. Кийинки сөз Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Сыдыков Бенербек Абдыкалковичте. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, кадырлуу коноктор, урматтуу жаштар, коноктор, достор. Бүгүн мына көптөн күткөн биздин спорт сарайы ачылып турат. Мындан туура 4 жыл мурун баштаганбыз. Элдин колдоосу менен, ашар жолу менен башталган болчу. Мына көптөп баарыбыз ишке ашырып отурабыз. Ошону учурдан пайдаланып, Камчыбек Кыдыршаевич биздин Кыргыз футбол биримдигинин президентинин атынан, деги эле Кыргыз футбол юбилейсинин атынан баарыңыздарды ушул самалык менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул спорт залды айтып өтүштү жогоруда. Бирок баа көпчүлүк биригип ынтымак менен ишке ашырып отурабыз. Баарыңыздарга терең ырзачылык билдиребиз. Бизге колдоо көрсөтүп, ушул кол кабышып, жардам берип, түн күндө ушул жерде кызмат кылган баардык жамаатка терең ыраазычылык билдирем. Анан ушул спорт сарайдан Кудай кааласа келечекте өнөрүн өркүндөтүп, келечекте биздин жаш муун балдарыбыз Кыргыз футболун таңазалап, эл аралык деңгээлге чыгарып, ошол курама командабызга футзал боюнча курама команда ойной турган жигиттер чыксын. Деги эле ушул спорт сарайынан эл аралык деңгээлде иш-чаралар, ошондой эле жергиликтүү бийликтин, ошондой эле жергиликтүү калктын керегине жараган спорт сарайлардан болсун. Ойлогон ой максатыбыз мына ишке ашып отурат. Баарыңыздарды дагы бир ирет куттуктаймын. Кудай буйрса жакшы ушундай чоң иштер дайыма болуп тура берсин. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жакшы самалыктын катышуучулары, анда эмесе ыраазычылык кат, ардак грамоталар менен сыйлоо кезеги келди. Кыргыз футбол биримдиги сизге өлкөнүн аймактарында футбол менен футзалдын өнүгүүсүнө кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирип, ыраазычылык каты менен Сыдыков Камалидин Кабылжанович сыйланат. Ошондой эле төш белги менен эле маанидеги Кыргыз футбол биримдиги сизге өлкөнүн аймактарында футбол менен футзалдын өнүгүүсүнө кошкон зор салымыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирип, ыраазычылык кат менен Маматов Давлатбек Атакелдиевич сыйланат. Төш белгиси менен бирдикте. Мына ушундай эле ыраазычылык кат менен Жолдубаев Абдувахап Абдураимович сыйланат. Анда кийинки сөз Ырыс айылынын тургуну Мырзаев Марипчан Ажы Молдакабызга беребиз. Алхамдулиллах, вассалату вассалам аля расулиллах. Ассаламу алейкум,
бүгүнкү жыйындын катышуучулары, алыс жакындан келген коноктор, бүгүн биздин ырыс айылыбызда, ырыс жергебизде өтө кубанычтуу, өтө жакшы саамалык болуп атат, урматтуу жамаат. Бардыңыздар күбө болгондой, мына бүгүн ушундай чоң биздин спорт комплексибиз ачылып атат. Алда болсо Ахматалы Ажы атындагы спорт комплекс болду. Бул элибиздин ынтымагы, элибиздин журтубуздун ушундай ынтымагынын бир жыйынтыгы болду деп эсептейм. Мен ушул сөздөн пайдаланып, ушул Ахматалы Ажы жөнүндө сиздерге кыскача баяндап бергим келип атат. Ахматалы Ажы Курбаналиев Ахматалы Ажы Турдалиевич бул менин досум болот эле. Экөөбүз 10 жыл мына ушу мектепте чогуу окуп, 10 классты бүтүп, мына чогуу жүргөн досторумдун бирөөсү. Ошол досумдун атында коюлду бул. Себеп дегенде, өмүр сенден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет дегендей, Аллах Таала өмүрү кыска экен, досубуз бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ал өзүнүн өмүрүндө, кыска өмүрүндө аз жашап, саз жашады. Өзүнүн ошол турмуш жолунда мына Жалал Абад электр тармактар ишканасында кичинекей монтёрлуктан баштап жетекчилик орунга чейин кызматтарда жүрдү. Ошол эле кызматтарда жүрбөстөн бул айылдын ишиндеги болуп аткан чоң иштерге мына ушундай өзүнүн салымын кошуп, жаштарыбызды бириктирип, мына ушундай чоң мына ушундай объекттерди курушка ошо чоң салымын кошту. Мына алдыбызда турган жаңы мечитибиздин бүтүшүндө түнү менен мээнет кылып, жаштарды уюштуруп, чакырып, ушундай чоң мээнетини кылып, ошондой эле мына биздин 2012-жылы, 2016-жылды Ырыс айылдык кеңешинде депутат болуп турганда, көптөгөн айылыбыздагы мына электр мамыларын орнотуп, тротуарларды салдырып, коюнки ушундай сонун кыска өмүрүндө ушундай жакшы эмгектерди кылып кетти. Бул киши өзүнүн өмүрүндө ушу жаштарды уюштуруп, спортко, машыктырууга, жакшылыкка чакырууга өтө астайдил дилгер адам эле. Өмүрү кыска экен, ошол 52 жашында бул дүйнө менен коштошту. Бирок урматтуу жамаат, аз жашады, саз жашады. Аллах Таала ахиретин берген болсун. Мен айтат элем, мына ушу досумдун арбага сүйүнүп, мына бүгүн сиздер келип, ушу кубанычыбызга тең ортоктош болуп атасыздар. Мына азыр урматтуу жамаат, мен ушул досума арнап катмы Куран түшүргөнмүн. Ошол катмы Куранды бизге Сузак районунун имам хатиби Жунусалы Ажы келип багыштап берсе деп үмүттөнөбүз. Келиң. Ырыс айыл өкмөтүнүн мурунку Ырыс айыл өкмөтүнүн башчысы Халилов Талай Жалалбековичке беребиз. Ушул кишинин маалында ушул курулуш иштери башталган, мына бүтүп отурат. Талайбек Жалалович келип сөзүңүздү айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу аксакалдар, урматтуу коноктор, ушул Ырыс айыл өкмөтүнүн тургундары, Ырыс айылынын тургундары, мына бүгүнкү күнү Барпы айыл өкмөтү болуп калды. Ушу Барпыдан келген биздин туугандар, аксакалдар, коноктор. Эми мен айтып кетишим керек, бул албетте биз Ырыс айыл өкмөтүнүн курамында турганда жанатан бери аннотациясын айтып кеттим, мен кайталабайын. Ушул мектептин, эски мектептин орду болгон. Биз ушул категориясын өзгөртүрүп, стадион куруп, бул жерде дөмөрчүлөр чыгып, ушул жердин тургундары, ушул жердин кулундары, Жолдубаев, Мамат деген жигиттер чыгып, мына бул Россияда жүргөн, Америкадан, Кореядан жүргөн биздин ушул мигранттардын аябай салымы чоң, ушул айылдын тургундарынын салымы чоң. Буну баса белгилеп кетишибиз керек. Биз Ырыс айыл өкмөтүнөн өзүбүздүн бюджеттен салкем 2 миллион акча бөлүп бердик. Ошол документтерине жана жетпеген жумуштарына, андан тышкары мына өнүктүрүү фонддордон область, район, анан биздин мигранттардын ушул салымдары өтө чоң болду. Айылдын тургундары.
аксакалдар ушул жерде туруп өздөрүнүн ушунчалык салымдарын кошуп күнү түнү дебей баталарын берип жаштар иштеп ушундан ушул курам пайда болду да. Акматалы Ажы атындагы мына спорт комплекси бул жерде мына бүгүн ачылып отурат. Ушул келгениңиздер үчүн чоң рахмат, эми көп айтпайын, анатасы айтылып кетти. Ийгилик болсун ар бирибизге. Рахмат чоң. Так, азыркы сөз Курбаналиев Кабыл акеде Акматалы Ажынын бир тууганы келип сөзүңүздү кошуп кетиңиз. Assalamu alaikum, rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun shu inimatına qo'yilib Akmatalı Ajı sport kompleksi qurilib o'tiradigan shu xush kelibsizlar. Bardığınlara razıçılık bildiremin. Mana bu yerda shu ailimdagilar shu inimdi mana shu xizmat qilgan nimalarini siylab shunday qilib shu tashkilga qo'yildi deb so'ragan elde shu mana ursa shu mana komplekslar bitib o'tiradi. Shu yerda mana baldarimiz o'sib sportdan yaxshi qatnashib chet ellarga chiqib o'ynab kelganga Alloh bu yerda yordam berdi. Doimo tinch bo'lingizlar, deb sog'lik qolsin. Xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Рахмат, азыркы сөз биздин ардактуу аксакалыбыз Кимсанбай Ажыда. Аксакал келиңиз. Урматтуу Жалал Абад облусунун губернаторунун орун басары, атыңызды эстелеп калдык. Урматтуу биздин урматтуу Ташиев Кыдыршаевдин орун басары, атыңызды сизден билбей калдык. Урматтуу меймандар, бүгүн Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Барпы айылдын Ырыс айылга кош келипсиздер. Урматтуу меймандар, ана бүгүн биздин Ырыс айылда Барпы айыл өкмөтүдө баардыгыбыз тургундар сүйүнүп, башыбыз көккө жетип отурат. Себеби мына Ырыс айылда Акматалы Ажы деген спорт комплексинин ачылышы болуп, шу жерге баардык тууган уруктар Бияктан, Оштон, Нокоттан, Бишкектен келген меймандар келип отурасыздар, катышып отурасыңар. Биз силерге өтө ыраазычылык билдиребиз, ушунчалык келип, шу ачып бергениңерге. Кудайым мени силерди баардыгыңарга Кудайым денсаулык берсин, узун өмүр берсин, бакыт берсин. Биз бул ачылышып аткандар, бул иштер жөн болбой атат. Биздин Кыргызстанда тынчтык, аманчылык, токчулук болуп атат. Президентибиз Садыр Жапаров баш болгон, төш болгон, биздин Ташиев экөөбүз болуп ушундай иштер болуп атат. Бир эле Кыргызстан эмес, Кыргызстандын 7 областында шундай спорттор ачылып атат. Шундай мектептер ачылып атат, шундай детсадтар ачылып атат. Шундай үйлөр салып атат, шундай жолдор салып атат. Муну баардык эл журт көрүп турат. Аллах да Таала көрүп турат бу иштерди. Мындай иш болгон эмес. Ошон үчүн канча азыр мына үйлөр салып атат, этаждуу үйлөр. Канча жолдор, каналдар. Мындай иш болгон эмес 30 жылда. Биз каалайбыз ушул Садыр Жапаров баш болгон, Ташиев төш болгон, шу жамааттар, баардык губернаторлор, акимдер, айыл өкмөттөр баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Себеби силер жакшы иштеп атасыңар, эл журт баардыгы жакшы. Тынчтык багуу үчүн баардыгыбыз ибадат кылып атабыз. Силерге чоң рахмат. Баардыгыңызды Алла колдоп жүрсүн. Урматтуу ишран катчылары, бүгүн Барпы айылдык кеңешинин корпусуда толугу менен катышып отурат. Мени азыр Барпы айылдык кеңешинин төрагасы Абдыкулов Уланбек Аманбаевди чакырам. Азыр грамоталар бар эле, ушу курулушка кызмат кылгандар, ошону тапшырып коелу.
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жашылыктын бир ачылыштын бир күбөсү болгон алыс жакындан келген коноктор. Мына бүгүн баарыбызга маалым болгондой эле Барпай эл өкмөтүнүн өрүс айылында өтө чоң мамлекет деңгээлде заманбап бир футбол аянтчасы ачылат жеринде отурабыз. Бул кыргызда бир жакшы бир сөз бар. Көп түкүрсө көл болот деп. Ошол ушунча жергиликтүү тургундар, бийлик өкүлдөрү баардык ар ким ар тараптан колдон келишинче салымын кошуп, мына учурда заманбап бир өтө сонун бир спорт аянтча курулуп бүттү. Мен ойлойм, бул ачылыш аземini салып кошкон ар бир жаранга, ар бир ушул жергиликтүү тургундарга өзүмдүн атыман жана ошондой эле Барпай эл кеңеш депутаттарынан чоң ыраазычылык билдирем. Ушул спорт залдан мамлекет деңгээлде Кыргызстандын атынан ойной турган, чыгаан улан жаш жигиттер, футболисттер чыгат деп ишенем мен. Колду чыгарып куттуу болсун, заман тынч болсун. Рахмат. Анда эмесе бүгүнкү жакшынакай иш-чаранын самалыктын катышуучулары эл үчүн жакшы эмгектенген инсандарга биздин ошол айыл өкмөтүбүз Ислам Тилимбаевичтин атынан ардак грамоталар бар, ушул грамоталарды тапшырып коелу. Ардак грамота Барпай аймагынын Ырыс айылындагы Акматалы ажы атындагы спорт комплексинин курулушуна зор салым кошкондугу үчүн жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Абитов Улукбек мырза сыйланат. Барпай өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Ахматов Бектур Таирович сыйланат. Ардак грамота менен. Барпай аймагынын Ырыс айылындагы Акматалы ажы атындагы спорт комплексинин курулушуна зор салымы кошкондугу үчүн жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Чомаев Нуралы мырза сыйланат. Ардак грамота менен. Ушундай эле ардак грамота менен Жапаралы уулу Бекзат мырза сыйланат. Ардак грамота көпчүлүк эмгек жасаган инсандарга бар, бирок көпчүлүгү бул жерде жок болуп калгандыгына байланыштуу ардак грамота өзүңүздөрдүн адресиңиздерге тапшырылат. Анан учурдан пайдаланып ушул айыл кеңеш депутаттары атынан жана өзүмдүн атыман ушул биздин депутат ушул жерге көп салым кошкон Жолдубаев Абдулвахап акеге акчалай жактан берип койсок, сыйлык берип койсок. Келиңиз, акчалай сыйлык менен сыйланат агайыбыз. Так, урматтуу иш-чаранын катышуулары, азыркы Куран окууга Сузак райондук имам хатиби Жунус ажыга берели, кел бересиз. Келиңиз, урматтуу Жунус ажы, сизди сахнадан күтөбүз. Куран түшүрүп коелу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين жараткан Алла Таалам окулунган хатмыр Кур'андан пайда болгон соопту пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга ага чейинки келген баардык пайгамбарларга алардын сүйүктүү бүлөсүнө кутман сахабаларына жана да өткөн жемийки калемекөй момун мусулман аалым карыларга ушулардын катарында ушул жерде алакан жайгандарыбыздан үмүт эткен өтүп кеткен ата бабаларыбыз жакын урук туугандарыбызга өзгөчө атат алып хатм Кур'ан окулган Ахмат Али Ажы агабыздын рухуна калыс багыштадык. Жараткан Алла Таалам бул агабыздын тирүү көзүндө кылган жакшы амалдарын өзү менен жолдош кыл. Кабырларында сурактарын жеңил кыл, кабырларын нурдуу кыл. Фирдаус бейиш бакчаларынан бир бакчасы кыл. Кыяматта тозок отуңдан сакта Фирдаус бейиш бакчаларынын жогорку даражасына киришке насип эт. Аркасында калган үй бүлөсүнө, уул кыздарына, небере чөбүрлөрүнө Кудай Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына береке бер. Ыйманга бай кыл. Өзүңдүн өкүмүңдү аткарган тыюларына сактанган салихтердин катарында кылышка насип эт я Раббал Аламин. Я Раббим, калгандарыбызга, тирүүлөрүбүзгө Кудай Таалам жүрөгүбүзгө ыйманыбызды бекем кыл. Өзүңдүн өкүмүңдү аткарган тыюларына сактанган салихтердин катарында кыл я Раббал Аламин. Элибизге, динибизге, мамлекетибизге тынччылык, аманчылык бер Аллах. Алла Таала мамлекетибизди башкарып турган журт башчыларыбызга, эл жакшыларыбызга Кудай Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына береке бер. Элибиз үчүн, динибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн талыкпай кызмат кыла турган эл адамдары болуп, эл уулдары болуп жүрүшкө Кудай Таала өзүң насип эт. Бүгүнкү мына Ахмат Али Ажы атындагы ачылып жаткан спорт комплексте Алла Таалам ушул жерден элибиздин, Кыргызстан мамлекетибиздин желегин желбиреткен чыгаан спортсмен бир туугандарыбыздын көп чыгыштыгына Кудай Таала насип эт. Ва ахири даванан алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма архамна
بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ببركات ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرمات ختم القرآن وشرفنا بشرفات ختم القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن واستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Менің қатысушылары, азыр алдыңыздарға қойылған сый тамақтан тағам татып отырасыздар. Лента құрқу әжемін келіп беріңіздер. Урматбек Озбекович, Молдаке, ақсақалдардан келіп беріңіздер. Батасыменен, жаштардың қолдаусыменен Абдықалыққа көзі келіп, капсуласын салып, ниет қылды келе ошо алды. Şu spor залыбыз бүткөнгө дуа кылынган, Кудай кааласа бүгүн ижабат болду. Мына жетекчилер келип, өздөрү менен ачып берип атат. Насип кылган экен, мына Кудай кааласа жаштарга өтө сонун условиялар болду. Шарт түзүлдү. Биринчи этажда 4 раздевалка душевой. Çoğu çıkağız. İkinci etajda okul borborları, konferans zal, üçüncü etajda konaklar için yatak. Көрсетіп кетеріз бе? Жағынан шығамыз? Жағынан шығамыз. Bir daratlaması var. Darat kanalında ıslayıp oldu. Kışta ısık olsun, yazda salgın olsun. 4 doğru. İkinci bölümde kaldı. Maskara, beton. Avla askarın güzel şey. Giyim kabineti. Değerler, Karacat Acırat'ta bu dergi sporları жасайбыз. Тренерлер оқытабыз. Енді конференцияларда қонақтар күтіп алабыз. Шет мемлекеттен келсе, бұл жерде жер беріп болады. Ана бұл жерден көрініш болады. Бұл жерде көрініш болады. Şu evde ballar terbiye alsa Gazprom'un minimalkası. Yaş bu akademiyası kılıp patap koydu. Onu bari şarda bir yerde satып отқан екен ескіден. Шонан сатып алып көчүрүп келгенбиз.
Eski karkasını neçe? Karkas snosuna ketip atkan kende snosuna ketip ошол сатажып калган таблеттер шайлатта. Акчата ферма. Taşıyıftı meselede firma bu. Ana neme? Bir yerde özgöçölüğü var. Arxitekturada karalgan. Bir yerde svetlar jantırlık var. Atak panoramlı nemesi karalganda gündüzü svet gerek olmaydı da. Rasmat yok. Rasmat yok. Buyursun. Memleket tanıkan. Yok. Başka maç. Görünüş bir yaktan görsene var. Görünüş kandayım. Görsene var. Baştan ne oldu da? Şunu baştan ne olur? Kırgın mıydın? Hakikaten söyle.
урматтуу коноктор, мына жерде 777 деген машина коноктордун машинасын тосуп калыптыр. Мына келген конокторубуз, ошону чыгып алып коюңуздар, ким машинасы болсо. Урматтуу коноктор, дуа кылганга чейин мен эки ооз сөз сүйлөп коеюн. Анткени бу жерде жалаң коноктор, туугандар, шу спортсмен чыксын, шу жерлерден кыргыздын туусу көтөрүлсүн деп колдогон бир туугандар бар. Биринчиден куш келипсиздер, урматтуу жамаат, урматтуу туугандар, алыс жакындан келген туугандар. Биз айылыбыз менен, айыл аксакалдары менен, жаштар менен сиздерди сыйлап, рахматыбызды айтабыз. Анткени убактыңарды бөлүп, шу жерде жакшы спорт зал ачылып атыптыр деп колдоп келгениңиздер үчүн бу жерде Оштон, Жалал Абад, Кара Суу, Бишкек, 7 облустан шу спорт залга көмөк көрсөтүштү. Ошолордун катарында бана азыр аннотацияны окуганда угуп калдыңар. Бу жерде 51 миллион проектный стоимость болгон болсо, 30 миллиону элдин салымы болду. Элдин салымы дегенде Ырыс айылынын толугу менен элдин салымы, ошондой эле шу жерде отурган коноктордун салымы. Алла разы болсун барыңыздардан. Шундай спортсмендер колдоп, шу кыргыз элине спортсмендер даңазалап, спортсмендер даңкын чыгарат. Ошо даңкын чыгарган спортсмендер шу Ырыс айылыбыздан чыга берсин. Колдоп келип, шундай даам тартып келгениңиздер үчүн жаштарды атынан, спортсмендерди атынан, жеке өзүмө үй бүлөм атынан чоң рахмат айтам. Башынан баштап аягына чейин шунтуп колдоп, финансы жагынан колдоп келдиңиздер. Ошондуктан мына спорт комплекси 51 миллион стоимость проект бүттү. Мана бүгүн кече эксплуатацияга берилди. Областтык тарабынан келип текшерип, эксплуатацияга берилип, келечекте балдарыңыздарды, неберелерди жетелеп, шу жерлерде спортсмендер чыгышыга силер колдоо көрсөтөсүңөр дагы. Анткени биздин жеткинчектер шу жерден 5 жаштан кабыл алынат буюрса. Россиядан тренер келди. Өзүбүздүн жигит топ 10ге кирген тренерибиз келди. Келип колдоо берейин деп Марлен уулумун өзүнүн жеке тренери башыда шу Марленди бана бу жерде 3-чү болуп турат. Уулум Жолдубаев Марлен. 7 жыл кыргыздын туусун көтөрүп, шу айылдан чыгып футзал боюнча состав сборной ойноду. Ошо маалдан баштап мен да кызыгуум пайда болуп, шу спортсмендерди колдоого мен дагы ниет кылдым эле. Шуну проектти өзүмүн жеке автордук проектим, шуну проектти чызып, Кудай кааласа силердин колдооңор менен мына бүгүн ишке берилди. Ошондуктан бардыгыңыздарга чоң рахмат айтам. Чындыгында спортсмендерди элге, журтка, дүйнөгө тааныткан шу биздин айылдан чыгып аткан спортсмендер болот. Анткени булар күчтүү шу айылдан жүрүп чыкса, Кудай кааласа бардык элибиз, журтубуз сүйүнөт. Анткени шу айылдагы неме инелерибиз, акаларыбыз, укаларыбыз колдоп ошого жетет. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Азыр пата дуа кылабыз. Анча-мынча сүйлөйм дегендер болсо, келип сүйлөп койсо боло берет. Пата дуага чейин. Эч кимде сөз жок болсо, сүйлөй тургандар болсо, бир-эки ооз сүйлөй турган болсо, убакыт бар, кичине. Анан асырга кичине убакыт бар экен, ошого сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк беребиз. Ассаламу алейкум, жердештер, туугандар, коноктор. Мына спорт комитетинин башчысы дагы атайын келип, жакшы каалоо тилегин айтып, кичине подаркасы бар экен, ошону тапшырып коюн эле. Уруксат бересиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Ырыс айылынын тургундары, ошондой эле коноктор. Мына бизге жакшы самалык болуп турат. Бул ушул Жалал Абад областыбыздын аймагында, ушул Сузак районунун аймагында жакшы спорт комплекс курулуп турат. Буюрса ушул жерден мыкты чемпион командалар
чыгат деп ниет кылабыз. Ошондой эле биз жакындан көмөк көрсөтөбүз. Буюрса ушул жерде дагы жакшы мыкты машыктыруучулар, мыкты окуучулар, мыкты спортсмендер чыгышына тилектешпиз. Биз дагы өзүбүздүн атаган белегибиз бар эле берип койсок. Анда бул жака Бегал экен чакырып койсок. Assalamu alaikum айылдаштар, келген қонақтар, туғандар. Бүгін біздің ырыс қылу, ырыс айылыбызда жаздың келішіне бір жақсы шам болып атат. Мына спорт сарайыбыздың ачылышы. Эми тарыхын айтып, таржымалдап айтып өтүштү. Ушул спорт сарайда біздің жаш муумдар, балдар, кыздарыбыз тарбия, талим алған жақсы борбор болсын. Жақсы комплекс болсын. Барыңыздарга чоң рахмат. Кыска эле сөйлөйм. Анан биз достордун атынан бир белегибиз бар эле. Алдыга автобусубуз менен Давлет Көзгө. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, алыс жакындан келген меймандар, мына бүгүнкү салтанаттуу аземибиз дагы жыйынтыгына чыгып калды. Азыр биз Сузак районунун имам хатиби Жунусалы ажы Дамлага келип сөз берсек, фата дуаны кылып, анан кийин жыйынтыктасак. Келиңиз Дамла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, ассалату ассаламу аля расулилlah. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жана ушул жерге келген жетекчилерибиз, бардык эли журт, чакырылган коноктор, Кудай Таалам ушу чакырыкка моюн сунуп келгениңиздер үчүн Кудай Таалам кадамыңыздарга хасанат, ажыр сооп, жакшылыктарды берсин иншалла. Дасторконубузга дуа кылып, анан биз тура беребиз. Тамак жегендер тамагын улантып анан туруп кетсе боло берет, иншалла. Мен айта турган нерсем мына ушул спорт комплекске сөзү менен, өзүнүн кызматы менен, чөнтөгү менен бардык жактан салым кошкон бир туугандарыбыздын өмүрүн Кудай Таалам узун, ден соолугун чыңгысын. Кудай кааласа, мамлекетибиз мындан ары өнүп өссүн. Жетекчилерибизге Кудай Таалам өмүрүн узун, ден соолуктарын чыңгысын. Мамлекетибиз гүлдөп өнүккөн мамлекеттердин катарында болуп, мына ушундай жайлардан, ушундай спорт комплекстерден биздин чыган уул кыздарыбыз спортсмен болуп, ушу желегибизди желбиретип, көптөгөн мамлекетке тааныткан ушундай бир жаштарыбыз чыга беришине тилектешпиз. Алла Таалам баарыбыздын өмүрүбүздү узун, ден соолугубуз үчүн асманыбызды ачык, келечегибизди кенен кылсын. Амин. Алхамдулиллахи аллази ат'амана ва сaqana ва жа'алана минал муслимин ва рахматуллахи ва баракату аля сахиби та'ам ва акилин вал хадимин. Ни'мату жалилуллах, баракату халилуллах, шафаат я расулаллах. Жараткан Алла Таалам жедирип, тойгузган, ичирип, кандырган, жараткан Алла Таалама мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Ыймансыздыктын баткагынан суруп чыккан, ыймандуулуктун туу чокусуна жетелеп, бизге өзүнүн сөзү менен,
сүннөтү менен Алла Тааланы таныткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Алла Таалам баарыбыздын алакан жай отургандарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык, аманчылык, бакубатчылык берсин. Ва ахиру давана анилхамдулиллахи раббил аламин. Рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу жамаат, кулактандыруу бар. Saat 5'te 17:00'da Özbekistan'dan kelgen konoktар бар. Биздин жабаат сборныйсы менен Özbekistan'dan Namangan облусунан келген oyuncular бар. Келип көрсөңөр болот.